Өндүгү прогресс фракциясы добуш сатып алуу тууралуу мыйзам долбооруна механизмдери так жазылбаганына каршы болду. Бул туурасында эл өкүлү Алтынбек Жунус уулу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы депутат менен журналисттердин бейресмий жолугушуусунда айтты. Ал ошондой эле интернет баасынын көтөрүлүшүнө байланыштуу өкмөттүн аракетсиз кадамын сындап, тышкы саясат тууралуу суроолорго жооп берди. Добуштарды сатып алуунун жоопкерчилигин караган мыйзам керек, бирок аны аткарууда механизмдер так жазылбаганын депутат Алтынбек Жунус уулу белгиледи. Анын айтуусунда долбоорду ушул бойдон кабыл алса, сатып алууну далилдөө кыйын болот. Мен өнүгүү прогресс, мисалы, республика ата журт же болбосо бир болдун футболкасын кийип алып, барып тиги акча берип, мисалы, элестеттиңиз бул жерде кандай хаос кетиши мүмкүн. Анан мен бирөөгө акча берип атсам, мисалы, карыз акчамды деле берип атсам, жок, кармап. Бул бир тараптуу кызыктар адамга иштеп калышы мүмкүн. Четкий механизм чыгаргыла. Бул жерде факт передачи, бул жанагы акча ага чейин номуру жазылып, подкуп деп жазылып, бул жакшы кармалган иш болсо, анда эч сөз жок. Интернеттин баасын Казакстан 3 эсеге чейин кымбаттатканын биринчилерден болуп парламентте Алтынбек Жунус уулу айтып чыгып, өкмөттөн тез арада чара көрүүсүн талап кылган эле. Эл өкүлүнүн пикиринде нандын баасын 1-2 сомго көтөрүлгөнүнө кыргызстандыктар чыдайт. Бирок интернеттин баасынын кымбатташы массалык нааразычылыктарды жаратат. Бирок ага карабастан маселенин эмдигиче чарасы табыла элек. Ошондуктан өкмөт кадр маселесинде кылдат болушу шарт, деди Жунус уулу. Мен ойлойм, ар бир ишке келгенде адам өзү профессионалдуу иш келсе. Бүгүнкү күндө Кытайдан алса болот интернетти, Россиядан прямой алса болот, спутниктен мындай бир чечим кылып чуркаганды көргөн жокпуз. Эми акыркы убакта биздин угушубузга караганда ошол эле министрибиз Бакыт Нуржанович Казакстанга барып чогулушта айтыптыр. Эмне үчүн Кыргыз Телекомго $30, башка Кыргызстандын менчик провайдерлерине арзан бересиңер. Эми бул коммерческий тайна. Муну сүйлөш, арзандат. Алардын барып туруп антимонополияда мындай өзүнүн бир конкуренциянын тартиптери болот. Ошол иштерди жүргүзбөй туруп, ал адамдын кайра ушул кызматка келгенин бүгүнкү жыйынтыкты баарыбыз көрүп атабыз. Интернетти менин оюмча бул жолдору бар, издеп табыш керек. Табыш керек, арзан болуш керек. Журналисттер Кыргызстандын тышкы саясаты, өнөктөш өлкөлөр менен мамилеси тууралуу да суроолорду узатышты. Алардын бири Түркия саясаты. Жунус уулу Түркиянын Евробиримдикке кирүү тууралуу сүйлөшүүлөрү токтотулганына кабатыр болбоого чакырды. Анын пикиринде учурда Евробиримдиктин өзүнүн ичинде кыйынчылыктар көп болуп, уюм мурдагыдай күчтүү болбой калды. Германия, которая как бы считается кошельком, уже выдвигает свои требования, потому что хлынула вот эта масса иммигрантов или как еще их называют незаконными. Поэтому Турция для них как бы нужна была как бы только быть щитом, чтобы удержать вот этот именно. Думаю, у Турции хватит даже возможности собрать вокруг себя именно тюркоязычных государств и создать такую же систему, конечно, как Евросоюз. Жунус уулунун айтканын КСП фракциясынын депутаттары Евгения Строкова, Анвар Артыков да колдоп, сүйлөшүүлөр токтогонун Түркия үчүн пайдалануу жагдай деп аташты. Депутат Жунус уулу ошондой эле Кыргызстанда гендердик теңчиликти колдой турганын, бирок башкаруу системасында аны аял же эркек деп бөлбөй иш жөндөмүнө карап алуу керектигин белгиледи. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.